Барекелде, барекелде. Жараткан урматтуу көрүүчүлөр баардыгыбызга ушундай атадай жашты насип кылсын деп тилек кылалы. Туурабы? Айтканыңыз туура, мынакей Кыргызстаныбыздын баардык жарандары ушундай атадай бир кылым жашаса, кандай гана тилегибиздегиз болмок. Буюрса, мына ушундай атанын жашына жеткен биздин жарандарыбыз да көп боло берсин. Ал эми биз программабызды алдын карай улантабыз. Бүгүн экинчи болуп Астанабызды аттап келген өзгөчө конокторубуз бар. Алар кимдер деп турсаңыздар, биз аларды тааныштырабыз. Кыргызстан маданиятында урматтуу көрүүчүлөр өздөрүнүн татынакай болгон орду бар. Аттын кашкасындай таанылган Жылдызбек деген жакшы композитор өз үй бүлөсү менен келип отурат. Дагы бир Жылдызбектин сүйүнүчтүү кабары татынакай болгон уулу жана кызы мектепти аркалап 1-сентябрь деп сүйүнүп турган чактары кандай Нуран, сону? Ооба. Жана ошондой эле Жылдызбек агабыздын жубайы Наргиза Абдыраева. Эжекебиз бизде конокто. Мынакей Жылдызбек агабыздын үй бүлөсү жалпы бизде конокто болуп турат. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Келиңиздер менен. Кош келдиңиздер. Мынакей бүгүн билим күнү, сентябрдын башталган кези, мынакей кичинекей Сүймөнкул. Ооба, Сүймөнкул мектеп босогосун жаңыдан аттайын деп турган экен. Алгач эле ошо Сүймөнкулду кепке тартсак, Сүймөнкул айтсаң. Мынакей бүгүн мектеп босогосун алгачкы кадамдарыңды мектеп босогосуна аттаган турган экенсиң. Маанилерин кандай? Кандай сезимдер болуп атат? Жакшы. Дагы? Дагы жакшы дебейсиң да. Жакшы. Болду. Мектепке баргың келчүлү буга чейин? Ооба. Ай, рахмат. Ушул мектепке баруу убактысын канча күттүң? Аябай тынчтанып, дилгирленип. Көпкө чейин. Көпкө чейин күттүңбү? Мону санап күттүңбү? Ооба. Ой, азамат, бале. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Сүймөнкулду тааныштырсак, бул канча жылдан бери көптөгөн кароо сынактарды, жаш тармактарында сыйлыкка ээ болуп келе жаткан скрипач Сүймөнкул деп атап коелу. Кандай, Ооба, өзгөчө бул үй бүлө таланттуу, атасынан баштап, апасы, баласы, кызы дегендей өзгөчө таланттуу үй бүлө. Негизи айтсаңыз, Наргиза айым, негизи сиздердин үй бүлө аябай таланттуу, музыкага жакын үй бүлө. Эртең менен турганда эле ырдап койгон болушуңуздар керек. Ооба. Баары тең ошо чыгармачылыкка жакын балдарыбыз. Ошон үчүн таттуу өнү биринчи эле ошо атасы Мукаш Абдыраев атындагы орто мектепке, музыкалык орто мектепке көргөн. Азыр 3-класста, буюрса 3-класска болуп калды. Оо, кызыгы сыйкайып чоңоюп калган турбайбы? Комуз бөлүмүндө окуйт. Жакшы. Күй чертет. Буюрса жакшы комузчу болот го деген үмүттөбүз. Ал эми Сүймөнкул болсо, быйыл ошо жаңы эле кылгыяк бөлүмүнө тапшырам деп, кылгыяк бөлүмүнө өттүк. Баракелде, баракелде. Айтсаңыз, негизи балдарыңыз канча аспапта кол ойното алат? Ошо өздөрүнүн кызыгуусу боюнча азыр Сүймөнкул скрипкага да кызыгат, комузга дагы. Ошондой таттуу үй болсо, комузга. Жакшы. Негизи өзүңүздөр да ырдап, агабыз болсо аккордеондо кол ойнотуп дегендей. Негизи бул өнөр сиздерге атадан өткөн Ооба, ошондой. Мен кайнатам дагы жакшы аккордеонист болгон экен. Мен кайненем ырчы дегендей. Өзүмдүн апам аккордеондо ойнойт. Шайыр апалар деген группасы бар, жашынакай. Ошолор жетектеп жүрөт. Ошолордон калган болуш керек бизге. Жакшы. Мынакей майрам күнү десек болот. Бул эми жаш жеткинчектер үчүн аябай эле көптөн күткөн майрам. Мына ушул майрам күнү Сүймөнкул биздин студиябызда конок болуп турат. Жалпы келечектеги классташтарын, эжейлерин куттуктап, бүгүн майрамдын күнү ыр тартуулайсыңбы Сүймөнкул? Ооба. Жакшы болот. Кана келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул 1-класста аркалап жаткан Сүймөнкулдун жагымдуу чыгармасына күгө болсок. Кет дегенде чоң тыңдайбыз. Erkek meni ayalsam
Ай баракелде, ай Бали, баракелде. Мына ата деген ба, желек туу дегендей, Жылдызбек мырзаны кимдер гана тааныбайт. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Жылдызбек мырза Кыргызстан боюнча эң мыкты композиторлордун катарында өзүнүн салымы бар. Адашпай айтсам, биринчи эле алгачкы чыгармаңыз баягы аттуу баштуу инсандар ырдап келе жатат. Гүлнур Сатылганын Гүлдесте, Гүл кармап деген. Ошону темирдин ызыгында чабыш керек дейт. Өз оозуңуздан угуп алды, ошонун сөзү обону өзүңүздүкү. Обону сизге таануу. Сөзү Кыялбек Урманбет. Кыялбек Урманбет. Атактуу акын агайларыбыздын бири. Канчалаган чыгып келе жаткан ырчыларга, жаңы муундарга канчалаган аранжировка кылып, музыкасын түздөп бере атасыз. Сизге да ийгилик каалайлы. Анан кийин бир суроом бар да, ушул 6 балаңыздар бар, 6-10 тең ушундай маданият жагына түрткү бересиздерби же ар кандай кесиптергеби? Сиз да айтчыңыз таттыбы? Атаң кыйнаган жокпу сен артист болосуң деп? Анан. Өзү эмне болгун келет? Эмне болгун келет? Комузчу. Комузчу. Комузчу дагы. Бийчи. Кызыңыз деле маданият тармагына сүңгүп келет. Врач болгуңуз келбейби? Балким мугалим. Балким мугалим. Эч бирин жактырбайм дейт. Демек, бул үйдүн агабызда тартип жакшы, күчтүү, анан сиздин талант күчтүүрөөк болуп кеткен го балдарыңызга. Анда эмесе Жылдызбек мырза баягы убакыттан пайдаланып сизди Кыргызстан боюнча алдыңкы аккордеонист десек да биз адашпайбыз. Номер 1 десек да адашпайбыз. Андыктан ушундай убакыттан пайдаланып, сизден бир жагымдуу, бир классика болбосо дагы бир мажор түрүндө болобу, бир шаңдуу бир чыгарма номер атап берсеңиз жакшы болот. Балким Наргиз эже аны коштоп ырдайт, Анда Наргиз ырдап кетпесин. Жакшы болот. Эмеге карата. Жакшы болот. Балдарга арнап. Мен берип аткан окуучулардын баарын куттуктайбыз. Apagos da etapa,
Кандай керемет чыгарма, кандай керемет. Мындай үндү укканда, ырды укканда жан сергит эмеспи? Айтпаңыз, мен отурган ордунда билеп жиберейин дедим. Бали, күнүңүзгө береке, үнүңүз өчпөсүн. Жылдызбек мырза, айтсаңыз, ушул аспаптар менен канча жашыңызда достоштуңуз эле? Бул аспап менен 5-класста музыкалык мектепке тапшыргам. Нарындан. Аякта 5 жыл окудук. Келип Мурат Алыкүренкиев атындагы училищеде 4 жыл окудук. Жакшы. Андан кийин консерваторияга өтүп. Демек, канча жылдык опытыңыз бар турбайбы музыка тармагында? Ошо негизгиси баянда. Сиз уктап аткан жерден тургузса эле дароо чертип кетет, э? Сон, Жылдызбектин чыгармаларын машина айдап баратсаң деле, унаанын ичинде баратсаң да, уктап жатсаң да, уксаң абдан жан денеге жагымдуу да. Кайрадан эле мен Симонкулга сурооым келип турат. Симонкул, айтсаң, азыр мектепке барасың азыр, э? Ооба. Кандай нерсе болот деп күтүп атасың мектепке барганда? Ооба. Барып эле мугалимге ооба деп айтып сал. Эмне десе да ооба деп. эмне десе унчукпай ооба дей бериш керек. Анандай. Бул сүрдүп атат азыр. Сүрдүп атат. Сүйүнүп атат. Симонкул, айтсаң, эң алгач ушу сахнага микрофон кармап чыкканың эсиңдеби? Качан чыктың эле? Канча жашта элең ошол учурда? Жазында чыккансың э? Кайсыга чыктың эле? Айтор, Симонкул бүгүн ооба деген сөздү айтканды жакшы көрүп турат окшойт. Жұрттың халайыктын билишине караганда Кош Жылдызда башкы байгенин ээси болгон болсо керек. Жок, Кош Жылдыз биринчи жаңы Кош Жылдыз биринчи. жаңы проект болду. Бир ырчы, бир бала депчи. Жаңы проект бул жаңы башталгандыктан баарына бирдей сыйлык алышкан. Жаңы башталган проект. Ошондо биринчи чыгышты да. Бар экен да. Ошондо биринчи чогору кездигин Биринчи э? чогору кездигин. Кайсы ролду аткарышты эле ошондо? Акшола кино тасмасында Акшола арыбы. Самара Каримова. Жакшы бир болчу. Таттуу экөө аткарып жатышкан ошондо. Балким азыр түз эфирден аткарып көрүшөт? Азыр ошого даярданбай, аны бөлөгөр даярдап калды. Кайсыларга даярдап Бул калды? өзү эмеликтерге. Эмеликтерге. Бул өзү даяр бияктан. Жакшы. Негизи мына Кош Жылдыз деп ушул үй бүлөнү айтса болот да. Туура айтасыз. Кош Жылдыз, Коштон дагы Кош Жылдыз, э? Келечекте мына 6 балаңыздар атактуу болуп, жалаң ушул ырчы тармагына өтүп кетсе, башка артисттер окатып албай калбайбы? Биз экөөсү өз ойлору менен кызыгып тапшырышты. Жакшы. Улуулар, Шыгы бар үчүн анан башкага кыйнап көңүлүнө баардыгы эметиш керек го. Улуу кишилер да ошентип айтат. Анан тиги жана сиз айткандан айтты деп кичинекейибиз бар, 6-чысы. Кичинекей 2 жаштан ашык болду. Аны да келип тамашалап каласыз, музыка укканда колдор кыбырап турат да. аз көрөксүз тартса керек. Аны да эметип калабы, музыка болуп калабы деле. Кыбыраганы уже белгилүү. 7-чиси качан эми? Буйрган. Кудайдын буйруган деле. Азаматсың. Жакшы. Таттүбү, бунун атын ким койгон? Таттүбү Турсунбаева деген атактуу эжекелерибизди билесиңби? Ошонун ысымынан коюп Жакшы, таттуу эжекебизде анда таланты ташкындаган кыргыз элине белгилүү кыздардан болсун, э? Убакыт зымыраган куштайт. Туура айтасыз, негизи эле убакытка эч биз убакытты кичиндей албайт экенбиз. Убакыт деген токтобогон бир нерсе экен. Андыктан бизге бөлүнгөн убакыттагы соңку мүнөттөрүнө жакындап келиптир. Биз сиздерге эркин микрофон болчу, дагы да эркин микрофон берели. Ошол окуу жылына, жалпы эле кыргызстандыктарга каалоо тилектерди, жакшы сөздөрдү арнап кетсеңиздер. Ошо жалпы Кыргызстандагы бүгүн мектеп босоосун аттап аткан жаңы окуучуларга жана башкаларга баарына ийгилик, окууларына ийгилик, мугалим эже агайларыбызга дагы ийгилик. Сиздердин эфирге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Биз болсо баарына жакшылык каалайбыз, Кыргызстаныбыз тынч болсун, өлкөбүз ыймандуу заманда, токчулук заманда жашайлы. Рахмат. Биз болсо мектепке иртелели көргөндөр мектеп барбайт экен деп ойлоп калабыз. Рахмат, айтсаңыз. Сизге дагы ушу бийлик тараптан да көрүүчүлөр мына күбө дегендей, жыл айланбай наам берсин.
эмгек сиңирген деген Айтканыңыз келсин. Канча жылдан бери көрүп, сизди үтүк сайсактары бар Жылдызбек. Кайдыр сөйкө Жылдызбек дегенде талантыңызга таазим. Рахмат. Жакшы. Бардыңыздарды бүгүнкү билим күнүңүздөр менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биздин үй бүлөнүн атынан мектеп босогосун аттап аткан кичинекей бөбөктөрүбүзгө ак жол каалайбыз. Бардыңыздардын байрамыңыздар менен. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ал эми эжекеси таттуу мүмкүн алсак. Жалпы кыргыз элге бир жакшы кабылыңды айтчы. Жаштын тилегин берет дейт турабы? Жаштардыкы кабыл болот дейт. Жалпы окуучуларды куттуктайм. Жалпы окуучуларды куттуктайм. Дагы. Классташтарыма салам айтам. Жана ошондой эле сени окуткан эжекеңе салам айтып кой, чейректерде 5 чыгарат. Ушу кестен кошаматта. Эжекеме салам айтам. Эжекеси сизге ысык саламды таттуу окуучуңуз айтты. Ал эми кийинки саламын жолдогон Сүймөков. Ооба. Азыр ооба дегенин жарат. Окуучуларды куттуктайм. Дагы. Ийгилик каалайм. Эжеке, мен бүгүн биринчи класска барамын. Андыктан мен сизди сүйөмүн, себеби мага 5 коюңузду талап кылам Деп айтып салчы. Айтып салчы гана. Ооба. Ооба, сизге кошулам деп кой. Жакшы, сиздерге да ийгилик каалайбыз. Таң эрте туруп, бизге келип ушундай жашнакай бир маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер көп болсун. Жана ушундай эле бизге келип көп маектерди куруп бериңиздер. Чоң рахмат. Ал эми биз программабызды улантабыз. Алдыда ошол окуу жылына жалпы коомчулуктун куттуктоосу бар экен. Анда ошол коомчулуктун куттуктоосун угуп келсек. Келиңиздер.